Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Ата-энелер сиздер үчүн китебиндеги кезектеги сабагыбызды баштайлы. Сабакты баштаардан алдын мен сиздер менен ата-энелер сиздер үчүн китебинде агайыбыз ар бир үйдө болсо максатка ылайыктуу деген ой гүлдөрү китебиндеги 112 бетиндеги Альфатун Аким мындай дептир. Дененин кубаты азык оокат, акылдын кубаты тек гана акылман сөздөр, дааналык менен данышмандык. Эгер акыл ушулардан кол жууп калса, азыктанбагандыктан дене өлгөн сыяктуу эле өлүп жок болот деген сөздөр менен баштагым келди. Ал эми бүгүнкү темабыз мектеп, мугалим менен сиздин байланышыңыздын мааниси. Урматтуу ата-энелер, бардыгыбыз өз балдарыбыздын мыкты, билимдүү, адеп ахлактуу болушун каалайбыз. Ошону өмүрү менен бирге тилейбиз. Бирок көпчүлүгүбүз балдарыбыз билим, тарбия алуучу эң ыйык жер мектеп менен байланышууга, барып кабар алууга, тиричилик, иш деп убакыт таппайбыз. Же кээ бирибиз такыр эле кызыкпайбыз. Биздин балдарыбыздын окууга кызыкпагандыгынын, тартибинин начардыгынын бир себеби дал мына ушунда болушу мүмкүн. Анткени сиз, ата-энелер, мектеп, билим алуунун абалына кызыкпасаңыз, маани бербесеңиз, мектепке келбесеңиз, анда силерди көрүп балдарыңыз мектептен билим алуунун анчалык деле кызыкчылыгы жок экен. Ошон үчүн ата-энем кызыкпайт, сурабайт, барбайт дагы деп ойлоп, мектепке окууга урмат, кызыгуунун жоготуп же төмөндөтүп жиберет. Сиздер билесиздер, балдар ар дайым улууларга карап, коргонуп жасашат. Демек, сиздин мектеп, мугалим менен байланышыңыз эң биринчи балаңыздын таалим-тарбиясына өзүңүзгө керек. Анан ошол таалим-тарбияны жакшы ишке ашыруу үчүн мугалимге керек. Ал мугалимге кубат, дем берет. Сиздердин активдүү колдооңуз, кызыгууңуз менен гана мектепте билим, тарбия берүү толук болуп, максатына жетет. Ансыз баары жарым болуп кала берет. Башкача айтканда, эптеп сабакка барат, эптеп окуйт, эптеп күн өтөт. Жыйынтыктап айтсак, сиздин мектеп, мугалим менен байланышыңыз эмне берет? Биринчиси бул мектеп билимге, балаңыздын келечегине кызыгууңуздун үлгүсүн көрсөтөт. Мектепти урматтоо белгиси болот. Мугалимдин эмгегине ызат, урмат болот. Сабактарга даярдануу, катышуу, жакшы окууда балаңыздын жоопкерчилигин жогорулатат, кызыгуусун өстүрөт. Мектеп турмушун жакындан билесиз. Кемчилигин оңдоого сунуш айтасыз. Өтүлүп жаткан сабактардын сапатын, класска башка балдарга салыштырмалуу балаңыздын билимин, тарбиясын өз көзүңүз менен көрөсүз. Үйгө барып балаңыз менен мектеп, билим жөнүндө сүйлөшүүгө даяр болосуз. Мектептин, мугалимдин абийири. Өзүңүздүн абийириңиз, урматыңыз, мектеп, мугалимдер өз балаңыз алдында өсөт. Келечекте балдарыңыздын бир кесип тандап алуусуна, анын жөндөмүн, кызыгуусун көрүп, багыт бересиз, даярданасыз. Балаңыздын дос жоролору ким экенин мектепте болуп билесиз. Балаңызды окутуп, тарбиялоодо мугалимге жардам бересиз. Балаңыздын билим алуудагы, тарбиялануудагы кемчилигинин себептерин билип, оңдоого мүмкүнчүлүк аласыз. Ийгилигин бекемдеп өстүрүүгө болот. Класста жана класстан тышкаркы эмнелерди үйрөнүп жүргөнүн билесиз. Балаңыз сизден бекитип же айтпай жүргөн анын келечегине зыяндуу кемчиликтерин мугалимден билесиз. Үй бүлөдө билим алуусуна шарт түзүү, жардам берүү,
контролдоо жана башка, кыскасы туура тарбиялоо боюнча педагогдордон усулдук педагогикалык, психологиялык кеп кеңеш, консультация аласыз. Балаңыздын мугалим билбеген мүнөздөрү, адаты, оорусу, кызыгуусу жана башка айтып, мугалим аны ар тараптан билип, туура тарбиялоосуна жардам бересиз. Мынакей урматтуулар, агай сиздерге мектеп менен сиздин байланышыңыздын мааниси жөнүндө бир канча баалуу кеңештерди айтып кеткен. Сиздер да пайдаланып, көптөгөн ийгиликтерге жетишесиздер деген үмүттөмүн. Кайтарым байланыштан күтөмүн сиздерди.